Университеттин деги эле жогорку Кыргызстандагы жогорку окуу жайларын тандоодо бул биринчи кызыктар тарап бул абитуриенттин ата-энеси деп ойлойм. Ал эми абитуриенттин ата-энеси болочок кесипкөй адис боло турган өзүнүн уулун же кызын ошол багыт берүүчү болуп эсептелинет. Жана ал багыт берүүдө ата-эненин ролу чоң. Демек, ата-эне ар бир вузду карап чыгып, ошол вузду тандоодо өзүнүн уулу же кызы үчүн кесип тандоодо чоң салымын кошуш керек. Жана ошол биздин университетти тандоонун негизги өзгөчөлүктөрү деп бул Кыргызстандын, баягы жогоруда айтып өттүм, Кыргызстандын түштүк аймагындагы негизги жападан жалгыз техникалык инженердик багыттагы адистиктерди даярдоочу окуу жай болуп саналат. Жана ал үчүн баардык шарттар түзүлгөн. Ал эми бир эле мисалы университеттерде эми өзүбүздүн бүтүрүүчүлөр боюнча да айтып кетишибиз керек да, бүтүрүүчүлөрүн тиги ал жакта бул сферада иштейт депчи. Биздин окуу жайдын бүтүрүүчүлөрү инженердик багыттагы же болбосо техника технология багытындагы баардык мамлекетибиздин баардык тармактарында иштеп келишет да. Себеби буга мисал, мына жөнөкөй эле мисал карап чыга турган болсок, ошол кызыктар тарап караганда мына адам бизге жакыныраак болуп саналган, мисалы үчүн энергетика тармагында ар бир даже айылдан баштай турган болсок, райондук деңгээлден ошол энергетика тармагында иштеп аткан ошол эле РЭС, ошол эле электронун жетекчилерин карасаңыздар, ош технологиясын бүтүргөн. Курулуш тармагында деле азыр Кыргызстанда мындай айтканда өтө жогорку темпте курулуш багыты өнүгүп келүүдө да. Шаар куруу, ошол эле айыл курулуштары дагы. Курулуш тармагындагы адистиктер дагы биздин Ош технологиялык университетинен бүткөн бүтүрүүчүлөр болуп саналат да. Бул багыттагылардан биздин университетте экономикалык факультет бар да. Ошол экономика багытында дагы алгылыктуу ишти алып барган жетекчилерди, ошол эле мисалга айтып кете турган болсок, Кыргыз Республикасынын премьер-министри болуп дагы иштеди, өзүңөргө таанысыздар, Мариф Улукбек мырзаны, азыр Сауд Арабиясында элчи болуп жүрөт. Ошол эле Ош шаарына келе турган болсок, Ош шаардык кеңешинин төрагасы, биздин бүтүрүүчү, Кыргыз улуттук энергия холдингдин жетекчиси, биздин бүтүрүүчү. Бул эмнени айтат? Биринчиден, Оштунун бүтүрүүчүлөрү инженердик багыттагы, техника, технологиялык багыттагы адистиктерди даярдоо менен эле чектелбестен, ошол бүтүрүүчүлөр менен да сыймыктана алат деп айтсак болот да. Автотранспорт тармагында, жалпак тил менен айтканда, ГАИде болобу, курулушта болобу, энергетика тармагында болобу, башка багыттарында биздин бүтүрүүчүлөрдү мындай тааныса же болбосо мисал келтирсе болот. Негизинен университеттин бүгүнкүсү, эртеңкиси же келечеги деп айта кетет элем. Университетти өнүктүрүүдө университеттеги биринчи негизги максаттардын бири бул университетибиздин окуп аткан учурдагы студенттери жана келечекте эртеңки 2 айдан кийин, 1 айдан кийин тапшыра турган абитуриенттер. Абитуриенттердин билим деңгээли, мектептин өзүнүн окуган мектебиндеги билим деңгээли менен биздин университетте ошону улантып кетүүсү, жогорку билим алуу же болбосо орто кесиптик, биздин коллежден орто кесиптик билим алуу максатында ошону улантып кетүүсү.